Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирдик берүүлөрүбүздү сайт беттеринен алынган маалыматтар менен тааныштырып, сайтка саякат программасы улантат. Студияда Мырзакан Мамашев. Карышкырга кой кайтарткан заман. Акнет жоопкерчилиги чектелген коомуна карата козголгон кылмыш ишинин тергөөсү бүтпөй создугууда. Аталган компанияга экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы 2018 жылдын ноябрь айында эле иш козгогон. Акнетке козголгон кылмышты экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы талапка ылайык аягына чыгара албаган соң, ал ишти Ички иштер министрлигинин өз көзөмөлүнө алып, учурда тергөө ишин жүргүзүп жатат. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы эмне үчүн талапка ылайык иш алып барган жок? Көрсө, бул иштен пайда көрүүнү көксөгөн экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын жетекчиси Бакир Таировдун орун басары Абдылдаев Сагынбек Токоновичтин кулагы чыгууда. Башкача айтканда, кылмыш иши тергелип бүтө элек кезде Абдылдаев Бакир Таировго козголгон кылмыш иштин алкагында Акниеттин эсептик шотуна коюлган камакты алып салышыңызды өтүнөм. Себеби аталган компаниянын иши үзгүлтүккө учурабашы керек. Төлөмдөрдө өз убагында жүрүшү зарыл деген жүйөнү келтирип, рапорт жазып көндүргөн. Натыйжада Акниет Кыргыз Инвест Кредит банкындагы эсебине коюлган камак алынып, кыска аралыкта 280 миллион сом долларга которгондо 4 миллиондон ашык акча чыгарылып, офшордук зонага которулуп кеткен. Мына ушул которулган каражаттын 10% же 400 миң доллар Абдылдаевке тиешеси мүмкүн деген шек бар. УКМК башкы прокуратура бул жагдайды көзөмөлгө алып, тыкыр иликтеши зарыл. Исанын көнгөн адаты калбаптыр. Атамбаевсиз СТБК кыймылы Бишкекте Кыргыз драм театрында республикалык жыйын өткөрдү. Бирок ал жыйынга жүздөй адам келип, саясий кеңештин мүчөлөрү келген жок. Жогорку кеңештин СТБК фракциясынын депутаттары да келген жок. Абдраймовдун өзү айтып жаткан колдоочулары Асылбек Жээнбеков болсо, так ошол күнү аталган партиядан чыгаарын билдирди. Ошентип Иса Өмүркулов менен Асылбек Жээнбеков буга чейин Алмазбек Атамбаевди алдашса, бул ирет Сагынбек Абдрахмановду алдап кетишиптир. Исанын көнгөн адаты калбайт экен да. Кыргыз тилин маңкурттарга кордото беребизби? Өз түндүгүбүздү көтөргөндөн бери чейрек кылым өтсө да кыргыз тилин келкелеген маңкурттардан арылбай койдукко. Ката жазуу жагынан жогорку эшелондогу бийлик үлгү болгону аз келгенсип, элдин жонунан кайыш тилип жаткан жеке менчик Финанс кредиттик банк тармагы кезектеги ката жарнамасын жол боюна чаптады. Ал жарнамада тегеректе жарнама ушунчалык көп. Келгилечи, андан көрө бул сүрөттөн ырахат алалы деп жазылыптыр. Бир сүйлөмдөн 3 ката кетиптир. Булар кыргыз тилин неге мынча келкелейт? Бул жалпы элди шылдыңдоого барабар эмеспи? Качангага чейин чыдайбыз? Кыргыз элинин арты менен капчыгын кеңейтип ишин жүргүзүп жаткан банктар эне тилибиздин мынча кордойт. Өкмөт мындай маңкурттарга качан чара көрөт? Келгин куш, жаз башпагары менен эле чабалекейдей чарылдап чыга калган саясатчылардын саны арбый баштады. Алардын бири Темирбек Асанбеков. Россияда ар кайсы ишкананын жеке адамдарынын кароосуна газдан отургузуп берип, иш кылган Темирбек Асанбеков аттуу жигит келип эле азыркы бийликке акыл үйрөтүп баштады. Бир эмес 2 шайлоого катышып, чекеси жылбаган, эми шайлоого тосмосу 9%га көтөрүлгөндө, шайлоодо утам деп келгенине караганда, акылы анчейин эмес окшойт. Балким бир текшерип алыш керек. Болсоң Ботогулдай эмес, Мадиярдай бол. Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын начальниги Мадияр Кулуев деген тугундаган эргул бар. Канча министр алмашты, ал кетпейт. Шаардын улам бир майлуу районуна которулуп, талай жылдан бери жыргап келатат. Же кыйраткан иши болсочу. Кызыгы, буга чейин эчен жазылып келген Мадияр малында больничкага чыгып кетмеyi чоң чогулуштарга себептүү барбай койгону. Иш убактысында кабинетин энсиреткендиги жана башка анын жумушундагы кемчиликтерине эч ким кыңтый албайт. Райондогу кылмыш иштери ачылбай калып аткандыгы, көрсөткүчтөрү көңүл жылытпагандыгы, өздүк курамдын ичиндеги өйдө ылдый сөздөр, айтор кандай гана жагымсыз көрүнүштөр болбосун, мурдагы жогорку жетекчилери унчук албагандыгы жалганбы? Мындан улам биз ойлоп атабыз. Ал баарын музо кезинде сүзүп койгон эмеспи? Эриксизден жылмаясың. Болсоң Ботогулдай эмес, Мадиярдай бол.
Мына ушундай маалыматтар менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Маалыматтардын маани маңызын 7 каналдын көз карашы билдирбейт. Сиздер менен Мырзакан Мамашев болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.